Кийинки суроо: мурда дуа кылып жатканда азыр Аллах мени көрүп турат дегендей сезим болчу дейт. Азыр андай болбой калды. Эмне кылсам болот дейт. Адамдын такыбачылыгы дайыма бирдей болбойт. Баягы бирде жигит төбө минет, бирде жигит жөө жүрөт дегендей. Адам бир калпта болбойт. Бир калпта болгон булар периштелер же пайгамбарлар деп айтсак болот. Алардыкы дайыма такыбачылыктын эң жогоркусу болот эле да. Биз жөнөкөй пенделер кээде адашып бир иштерди жасап алабыз. Ошонун айынан таптакыр күнөөкөр адамдардын катарына кошулуп калып, анан аракет кылып олтуруп кайра ичине бир такыбадар адамдардын катарына кошулуп, кыскасы өмүрүбүз өткөнчө ушинтип нафсибиз менен, шайтан менен күрөшүп өтөбүз. Дайыма жакшы иштерди кылганга аракет кыла берүүбүз керек болуп калат. Кээде биздин азыркыдай сезим, азыркыдай бир түшүнүк, этикат маселелери жүрүм турумубузга дагы байланыштуу болуп калат. Ошон үчүн мен суроо берген кишиге айтат элем: эгерде чөйрөңүз жакшы болбой аткан болсо, анда чөйрөнү бир аз кароо керек болуп калат. Анан кылган ишиңизге дагы кароо керек болуп калат. Жеген тамактарыңызга, тапкан акчаларыңызга көңүл бура турган болсоңуз, иншалла мурдакы такыбачылыгыңызга иншалла кайтасыз деп үмүт кылам. Кийинки маселе: багымдаттын азаны менен парыздын ортосунда багымдаттын сүннөтүнөн башка дагы намаз барбы дейт. Бизде ханафилерде багымдаттын сүннөтү окулгандан кийин парыз окулганга чейин нафил намаз окуу жакшы эмес. Же башка намаздар менен алек болуу дагы жакшы эмес, анткени башка намаздар менен, башка ибадаттар менен алек болуп олтуруп, жамааттан кеч калып калуу же багымдаттын парызынын убактысы таптакыр өтүп кетүү коркунучу бар. Ошон үчүн башка намаздар менен алек болуу жакшы эмес деп эскертишет аалымдар. Бирок биз араб мамлекеттеринен көрүп калдык. Бизде деле акырын ошондой бир тартипке өтүп атабыз. Аларда тайын бир сааттар жазылган, азан айтуу сааттары жазылган, анан намаздын убактысы дагы жазылган. Ошол убакыттан 1 мүнөт ары же 1 мүнөт бери өтүп кетпейт. Азан убагында айтылат, анан намаз дагы убагында окулат. Бизде азан убагында кээде акырын өтүп атабыз, эми айтылбай калат. Анан намаз дагы убагында окулбай калат 1 саатта. Аларда айтылган бир белгиленген убакыттар бар дагы, жана график. Ошону менен гана кетет. Анан кээде азан айтылгандан кийин сүннөт окулат. Кааласаңыз, каалабасаңыз жанагы саатты күтүү керек болуп калат да. Ошого кээ бир аалымдардан бир риваяттар бар. Мисалы, Абу Юсуфтан ушундай бир риваят бар. Шамга азан айткандан кийин парыз окулат дароо эле ханафилерде. Бирок парыз окуганга чейин 2 рекет сүннөт бар деген сыяктуу бир риваяттар бар. Ушул сыяктуу бир аалымдардын оюн алып туруп намаз окусак жарай берет, анда дагы ошол мамлекеттерде балким. Бирок биздин жергебизде сүннөт окулгандан кийин дароо парызга өтүү адатка айланып калгандыктан окубай турганыңыз жакшы болот. Же болбосо шамда азан айтылгандан кийин дароо парызга өтүп кеткендиктен бизде ал жерде сүннөттү окубай таштап турганыңыз дагы жакшы болот.